Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ ve selamun ala ibadihillezîne istafâ. Ve la siyyemen ala seyyidina Muhammedinil muctebâ ve men bihadihi fekad ihtedâ amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. Бүткүл аламды жаратып, жашатып, башкарып турган Аллах субханаху тааlanын затына баардык мактоолор болсун. Жана сүйүктүү элчиси, менен биздин жол башчыбыз жана бүткүл аламга рахмат катары жиберилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алланын мээрими, Алланын ырайымы болсун. Бүгүнкү таалимибиздин мазмуну ата эненин акысы туурасында болмокчу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия". Сенин Роббиң андан башка эч кимге сыйынбоого жана ата энеге жакшылык кылууга өкүм чыгарды. Аллах Таала бул аятта адам баласынын бул дүйнө жана акыретте бактылуу болуусуна эң негизги себеп болгон Аллахка эч кимди шерик кошпоого өкүм берип, мына ошондой чоң өкүм менен бирге электе Аллах Таала ата энеге жакшылык кылууга өкүм берип жатат. Демек менен бул аятта маалым болот, Аллахка шерик кошпоо канчалык зарыл амал болсо, ата энеге жакшылык кылуу дагы мына ошондой чоң амалдардан экендиги. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка хадисте айтат: күндөрдүн биринде сахабалардан Пайгамбарыбыз кайрылып, "Көңүл бургула, мен силерге эң чоң күнөөлөр туурасында кабар берейинби?" дегенде сахабалардан "Албетте, Алланын элчиси, айтыңыз" дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эң чоң күнөө бул Аллахка шерик кошуу жана ата энеге ак болуу." Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөлөнүп олтурган жеринен тура калып, "Көңүл бургула, эң чоң күнөө бул жалган сүйлөө" дейди. Жана сахабалардан айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү кайра кайталай берди. Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздүн токтотсо экен деп айтканга чейин. Мындайча айтканда, бул күнөө ушунчалык чоң болгондуктан Пайгамбарыбыз ушул сөздү кайра кайталап айта берген. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң чоң күнөөлөрдүн биринчиси кылып Аллахка шерик кошууну айтты. Себеби Аллах субханаху таала ширк кылгандарды эч качан кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аллах ширк кылгандарды эч качан кечирбейт жана ширктен башкасын кимди кааласа кечирет." Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошондой эң чоң күнөөлөрдүн экинчиси кылып Пайгамбарыбыз ата энеге ак болууну айтты. Демек, Аллахка шерик кошуу канчалык чоң күнөө болсо, ата энеге ак болуу, аларды наразы кылуу дагы мына ошондой Алланын алдында кечирилгис чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Демек, адам баласы эң биринчи ата энесин ыраазы кылууга аракет кылуусу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын бирине мындай деп айтты: "Аллага баш ийип, Аллага тоң моюндук кылбастан туруп, ата энесине жылмайып, жакшы көз караш менен карай турган болсо, Аллах Таала ал адамдын ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын сообун берет." Ошондо ошол жерде сахабалардан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Ey Алланын элчиси, эгерде адам күнүнө 100 жолу карасачы" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооба, анда дагы Аллах субханаху таала бардык кемчиликтерден таза жана улуу болгон зат, ал анда дагы эгерде күнүнө 100 жолу караса, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын сообун берет" дейт. Ошондой эле дагы бир күндөрдүн биринде бир сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келип: "Ey Алланын элчиси, мен кимге жакшылык кылайын" деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Энеңе жакшылык кыл" деп жооп берет. Жана сахаба экинчи жолу "Мен кимге жакшылык кылайын" деп сураганда Пайгамбарыбыз дагы "Энеңе жакшылык кыл" деп айтат. Жана сахаба үчүнчү жолу сураганда Пайгамбарыбыз үчүнчү жолу дагы "Энеңе жакшылык кыл" деп жооп берет. Жана сахаба төртүнчү жолу "Ey Алланын элчиси, мен кимге жакшылык кылайын" деп айтканда, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төртүнчүсүндө "Атаңа жакшылык кыл" деп айтат. Жана сахаба "Ey Алланын элчиси, мен андан кийин кимге жакшылык кылайын" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Андан кийин сага кимдин тууганчылыгы жакын болсо, ошого жакшылык кыл" деп айтат. Эми бул хадисте эненин даражасы атадан бийик болгондугу бул кызмат кылууда. Ал эми өкүмдү аткарууда атанын даражасы энеден бийик турат. Мына ушундай ата энеге жакшылык кылуу адамдын бул дүйнө жана акыретте бактылуу болуусуна, ошондой эле адамдын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө жана анын жашоосунун жеңилдөөсүнө, ошондой эле адамдын өмүрүнүн узаруусуна себеп болот. Абу Саид жана Абу Хурайра радыйаллаху анхумдан риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "О адамдар, силер ата энеңер менен жакшы мамиледе болгула жана туугандар менен карым катнаш кылгыла. Мына ошондо силерге жеңилдиктер болот жана силердин өмүрүңөр узарат" дейт. Эми бул хадистеги өмүрүнүн узун болот деген мааниси Аллах Таала ал адамдын өмүрүнө ушунчалык береке берет. Ал адамдар бир айда кылган ишти бир күндө, адамдар жылдап кылган ишти ал адам бир айда кыла баштайт. Ошондой эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат:
ата энеге баш ийүүчү бул Аллахка баш ийүүчү. Ал мени менен алал алийинде, бейиштеги эң бийик даражада бирге болот. Мына ушундай ата энеге жакшылык кылуу адамды бул дүйнө жана акыретте бийик даражага жеткизсе, ал эми тескерисинче ата энеге тоң моюндук кылуу адамды бул дүйнө жана акыретте бактысыз болуусуна себеп болот. Жана эң коркунучтуусу ата энеге тоң моюндук кылуу, аларды нааразы кылуу адамды бул дүйнөдөн акыретке ыймансыз абалда кетүүсүнө себеп болуп калышы ыктымал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманасында Алкама аттуу бир жаш жигит болот. Ал өтө көп намаз окуп, өтө көп орозо кармап жана өтө көп байлыктарды Аллах жолуна садака берет эле. Ал күндөрдүн биринде өтө катуу ооруп калат. Ошондо ал өзүнүн абалын билгизиш үчүн жубайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына жиберет. Жана ал жаш жигиттин жубайы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келип, күйөөсүнүн абалын айтып, ал өлүм төшөгүндө жаткандыгын айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын абалын билип келүү үчүн Салман радиаллаху анху жана Билал радиаллаху анху жана бир канча сахабаларды жана жаш жигитке жиберет. Жана жаш пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дайындаган сахабалары жаш жигиттин алдына келсе, ал өтө оор абалда жаткан болот. Жана ал өлүмгө өтө жакындап калган болот. Жана сахабалар ал адамга бул дүйнө жана адамдын жан чыгуусуна, жеңил болуусуна жана акыретте ага жарык нур боло турган калиманы айтууга жардам берип, ага талкын беришкенде, жанагыл адам оозуна эч нерсе келбей калиманы айта албай коет. Алар жанагыл жаш жигиттин бул абалын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга билгизүү үчүн Билал радиаллаху анхуну жиберишет. Билал радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келип, жана жаш жигиттин абалын айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билал радиаллаху анхундан ал жаш жигиттин ата энеси тирүүбү деп сурайт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билал радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жок, балким анын картайган энеси бар деп айтат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сен барып ал энесине айткын, эгер менин алдыма келе алса келсин, эгер келе албаса мен анын алдына өзүм барам" дейт. Ошондо Билал радиаллаху анху жана жаш жигиттин апасынын үйүнө барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканын айткан кезде, жана жаш жигиттин апасы айтат: "Аллахка касам, пайгамбарыбыз менин алдыма келгенге караганда мен анын алдына барганга укуктууракмын" деп бир таякка таянып алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келген кезде пайгамбарыбыз ал аялга мындай деп айтат: "Алла үчүн сиз мага баарын чынын айтыңыз, болгон нерсени болгондой айтыңыз. Эгер сиз мага кайсы бир нерседе жалган айтсаңыз, Аллах Таала мага ал туурасында вахий түшүрүп, акыйкатты мага билгизип коет" дейт. "Чынын айтыңызчы, сиздин уулуңуз кандай адам эле" деп айтканда, жана аял айтат: "Менин уулум ал өтө көп намаз окуп, өтө көп орозо кармаган жана ал Аллах жолуна ушунчалык көп байлыктарды садака кылган. Мен анын Аллах жолуна сарптаган байлыктарынын, динарларынын, дирхамдарынын санын да салмагын да айтып бере албайм" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сиз экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мамилеңиздер кандай эле" деп сураганда, жана аял айтат: "Мен андан нааразымын" дейт. Себеби көпчүлүк нерселерде, көпчүлүк иштерде ал мага караганда аялынын сөзүн артык көрүп, аялына баш ийет дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билал радиаллаху анху кайрылып айтат: "О Билал, сен баргын дагы бир чоң отун чогултуп, Алкаманы өрттөп жибергиле" дейт. Ошондо жанагыл аял: "Ey Алланын элчиси, токтотуңуз, андай кылбаңыз. Ал менин жүрөгүмдүн мөмөсү. Ал менин көз алдымда күйүп жатса, мен ага кантип чыдайм" деп айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "О Алкаманын апасы, сиз жакшылап ойлонуңуз. Аллахтын азабы мындан да катуу жана түбөлүктүү. Эгер сиз Алкаманы кечирбесеңиз, анын окуган намазы, кармаган орозосу, Аллах жолуна берген садакалар эч качан пайда бербейт" дейт. Ошондо жанагыл аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып: "Ey Алланын элчиси, сиз күбө болуңуз, жана ушул жерде отурган адамдарды күбө кылам. Мен уулумдан ыраазымын" деп айтат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алкаманын абалын билиш үчүн Билал радиаллаху анхунун үйүнө жибергенде, Билал радиаллаху анху жанагыл жаш жигиттин үйүнө жакындап, эшигин астына жеткенде ичкериден калиманы айткан үнүн угат. Билал радиаллаху анху үйүнүн ичине кирсе, жанагыл жаш жигит калиманы айтып, бул дүйнөдөн акыретке сапар алган болот. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана жаш жигитти жуундуруп кепиндөгө өкүм берет. Сахабалар ал жаш жигитти жуундуруп кепиндеп бүткөн соң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жаназа намазын окуп, андан кийин ошол жердеги баардык мусулмандарга кайрылып айтат: "О мусулмандар, баарыңар көңүл бургула. Эгерде кимде ким аялын өз ата энесинен артык көрсө, анда анын окуган намазы, берген садакалары жана кармаган орозолору кабыл болбойт" деп айтат. Мына ошондуктан сиз менен биз ата энени нааразы кылып алуудан сактануубуз зарыл. Эми ата энени нааразы кылып алуу, аларга тоң моюндук кылуу дегенин мааниси сөзсүз эле ата энени какшатып, ата эне мен сенден нааразымын, мен сени ак кылдым деп айтыш шарт эмес. Балким ата энени нааразы кылуу деген мааниси ата эненин жүрөгүнө бир аз кызыгачылык жеткизип коюу, мына ошол ата энени нааразы кылуу болуп эсептелет. Усман радиаллаху анхунун заманасында курма дарагынын баасы абдан кымбаттап кетет. Бир курма дарагынын баасы 1000 күмүш тыйынга барабар болуп калат. Мына ошол заманада
Усама радиаллаху анху бир курма дарагын сатып алып, аны кыйып салат. Ошондо адамдар анын эмне үчүн мындай кылгандыгын сурашат. Курма дарагы ушундай кымбат болуп турса, сиз 1000 күмүш тыйынга бир курма дарагын сатып алып, анын мөмөсүн алып пайдаланган ордуна аны кыйып салдыңыз деп сурашканда, Усама радиаллаху анху мындай деп жооп берет. Менин апам мага, "О уулум, мен курманын жүрөгүн жегим келип жатат" деп айтты. Курманын жүрөгү деген мааниси курма дарагынын сөңгөк ортосундагы жоон жыгачын кескенде ичинен бир жей турган жумшак, жагымдуу, даамдуу нерсе чыгат. Мына ошону арабтар колбун нахыл курманын жүрөгү деп айтып коюшат. Ошондо Усама радиаллаху анху айтат, апам мага ошол нерсени жегиси келип жаткандыгын айтты. Эми мен апама курма дарагы ушундай кымбат болуп кеткендигин айтсам, апам анда мейли аны жөн эле кой деп айтып, апамдын жүрөгүндөгү каалоосун аткара албай, апам жүрөгүнөн бир аз мага кыжаалат болуп калып, мен апама тоң моюн болуп калуудан корктум деп жооп берген. Ошондой эле дагы улуу аалымдардын бири Зайнул Абидин рахматуллаху алейхи апасы менен чогуу дасторконго отурганда эч качан тамак жебейт болчу. Анан адамдар сиз эмне үчүн мындай кыласыз деп сураганда, Зайнул Абидин рахматуллаху алейхи мындай деп жооп берет. Мен апам менен чогуу дасторконго отуруп, апам жегиси келип жаткан нерсени мен андан биринчи жеп алып, апамдын жүрөгүнө бир аз кыжаачылык пайда болуп, мен апама тоң моюн болуп калуудан корком деп жооп берген. Мына ошондуктан сиз менен биз ата-энеге үндү бийик көтөрүп сүйлөө биякта турсун балким, ата-эненин жүрөгүнө бир аз болсо да кыжаачылык жеткизүү жолунан сактануубуз зарыл. Аллах Таала баарыбызга ата-энебизди ыраазы кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бейиштеги эң бийик даражада бирге болууга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.